Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанган чок болуп. Өрттү чаңды кечип чабуул салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган. 41-жылы 22-июнда фашисттик Германия жана анын союздаштары Советтер Союзуна басып кириши менен Совет өлкөсүнүн тынчтык өнүгүүсүн бузган улуу ата мекендик согуш башталган. Кыргызстандын калкы башкалардай эле фашисттердин кол салуусун өз башына түшкөн кырсык катары кабыл алып, согуш башталган күндөн тартып Кыргызстандын аймагындагы 16 жаштан 50 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөрдү согуш майданына жөнөтүп турган. Фашисттик Германияга каршы согуш чындыгында эле жалпы элдик улуу ата мекендик согуш болуп калган. Согуштун башынан аягына чейин СССРдеги бардык улуттар жана элдер эр жүрөктүүлүк жана кайраттуулук менен өлбөс өчпөс эрдиктерди көрсөтүп турушкан. Алардын арасында кыргызстандык жоокерлер Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Төлөбердиев, Калыйнур Үсөнов, Дайыр Асанов, Талгат Бегелдинов жана көптөгөн баадырларыбыз бар болчу. 1941-жылы 22-июнда башталган согуш 1945-жылы 9-майда фашисттик Германиянын жеңилиши менен Советтер Союзунун жеңүүсү менен аяктаган. Бул ата мекендик согушта көптөгөн адамдар курман болгон жана алардын эрдиктери дайыма эл эсинде. Куттук алам. Андан бери нечен заман өтпөдүбү? Жок, эстей албасмын. Макул, эстеп көрөйүн. Эстедим. Ал убакытта эне мени чөмөлөнүн түбүнө көлөккөгө тургузуп коюшчу. Колума дагы бир сындырымдан карматып. Анан убакыт өтүп, тентек кыз болдум. Тентек кыз болуп, жылкылардын артынан ызгый түшкөн кыз болдум. Арадан нечен убакыт өтүп, дагы бой жеттим. Субанкул менен тааныштым ошол убакта. Субанкул экөөбүз абдан бактылуу элек. Жерге таң нуру түшкөнгө чейин ээн талаага келип, чөп өрүп, чөп жыйначубуз. Арадан убакыт өтүп биз айлуу түндө бактылуу күндөрүбүздү өткөрдүк. Баш коштук. 3 балалы болдук. Жайнак, Майсалбек. Ошентип үй бүлөбүз толуктаган Алиман аттуу келинди болдум. Ошентип кандуу согуш башталды. Согуш башталганда Майсалбегимди согушка алып кетти. Арадан убакыт өтүп Жайнакты дагы согушка алып кетти. Ошентип мага Субанкулум жакшы сүйлөй баштады. Ал дегени мага жакшы сүйлөп, аны дагы согушка чакырып жаткан мезгил экен. Ал да мени таштап кандуу согушка кетти. Мен жалгыз калдым. Ошол убакта Субанкулдун ордуна ээн талааны мен башкардым. Бир күнү Майсалбегимден кат келди. Апаке, мен бүгүн барамын. Мени тосуп ал апаке деген. Анан мен Алиманды алып вокзалды карай бастык. Вокзалга жеткенден кийин канча деген эшелондор келди. Бирок биринен дагы Майсалбегим көрүнгөн жок. Ошол убакытта Алиман айтты: "Апаке, окуучу агай келсе, унчукпаңыз, мени тааный бекен. Мен анын көзүн катты жумамын" деди. Себеби дегенде Алиманым дагы Жайнакты сагынып калган убакыт болчу. Мына балам төшөгүнөн турдубат, мойнумдан кучактады булдырап. Алаканын өптүм дагын баламдын, тээ согушту ойлоп турдум тунчурап.
Самак эле менин досум сырдашкан, укмуш болчу күлкү менен ыржактан, ызылдаган ок тортуна калганда, ыр күлкүгө бизди бөлөп жыргаткан. Самак айтты, кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө, 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак аны өбөп аптыга, улутуңду бала кандай жакшына. Мына балам, сен баламды карасаң, ал бала эмес, турду кагаз үстүндө, 5 манжалуу кичинекей алакан.